2023-жылдын 7-июну Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Таш-Көмүр шаардык кеңешинин депутаттары акча каражатын талап кылгандыгы үчүн кармалды. 2023-жылдын 31-майында Таш-Көмүр шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары жана Таш-Көмүр шаардык кеңешинин депутаты 25 000 сом акча каражатын пара катары алып жаткан жеринен кармалышты. Такталгандай, Таш-Көмүр шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары жана Таш-Көмүр шаардык кеңешинин депутаты ар кандай текшерүүлөрдү уюштуруп, ээлеген кызматына шайкеш келтирүү маселесин шаардык кеңештин отурумуна алып чыгам деп коркутуу жолу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчисинен 25 000 сом өлчөмдө акча каражатын талап кылгандыгы аныкталган. Бул аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда опузалап талап кылуу каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, айып тагылган. Соттун чечими менен депутаттар УКМКнын тергөө камак жайына 2 айга камакка алынып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Бүгүн 7-июнда Бишкек шаарында президент Садыр Жапаров менен биргеликте өлкөгө мамлекеттик сапар менен келген Катардын эмири шейх Тамим бин Хамад Аль Танинин расмий жолугушу аземи болуп өттү. Аларча резиденциясында Кыргызстандын жана Катар мамлекетинин мамлекеттик желектери желбиреп турду. Ардак кароол тизилип, килемчелер төшөлдү. Өлкө лидерлери бири-бири менен учурашкан соң Кыргызстандын жана Катар мамлекетинин мамлекеттик гимндери жаңырды. Ардак кароол ротасынын командиринин рапортунан кийин мамлекет башчылары тизилген жоокерлердин алдынан өтүштү. Андан соң Садыр Жапаров менен шейх Тамим бин Хамад Аль Тани өздөрүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрүн тааныштырды. Андан кийин ардак кароолдун жоокерлери мамлекет башчыларынын алдында салтанаттуу марш менен өтүштү. Биргелешкен сүрөткө түшүү аяктагандан кийин өлкө лидерлери тар форматтагы сүйлөшүү залына өтүштү. 23 май күнү Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынын 8 тургуну Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышкан. Анда алар апрель айында жалпы 22 баш малын жайытка айдашып, ошол бойдон таппай калышкандыгын билдиришкен. Аталган арыздар Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 205-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн уурдоо кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Жарандарга жалпы 1 420 000 сом материалдык зыян келтирилген. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын негизинде шектүү катары ушул эле райондун 33 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Шектүү уурдалган малдарды Ноокат районундагы мал базарда жана өзү жашаган үйүнөн мал алып сатып иштеген атууларды чакырып саткандыгы аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө 5 баш мал ээлерине кайтарылды. Учурда мал уурулукка тиешеси бар башка атуулдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ысык Көл райондук соту 44 жаштагы аялын катуу сабап өлтүргөн кылмышкерди сот залынан бошотуп жиберди. Бул тууралуу Сезим кризистик борборунун директору Бүбүсара Рыскулова билдирди. Анын айтымында каргашалуу окуя өткөн жылы май айында Чолпон Атада болгон. 50 жаштагы күйөөсү аялын жырткычтык менен сабап, кийин ал башына операция жасалганына карабай каза болуп калган. Операция учурунда эле анын баш мээсине келтирилген залал жашап кетүүгө болбостугу белгилүү болгон, деди ал. Кризистик борбордун директорунун айтымында сот айыпталуучунун кылмыш кылган учурда аффект абалында болгон деген жүйө менен 2 жылга эркинен ажыратып, ал 13 ай СИЗОдо жатканына байланыштуу сот залынан бошотуп жиберген. Биринчи соттук психологиялык экспертизанын жыйынында айыпталуучу кылмыш жасалган учурда өзүнүн аракетине жооп бере турган абалда экендиги белгилүү болгон. Белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин жоопкер тарап экинчи экспертиза өткөрүп, ал эффект абалында болгон деген жыйынтык чыгарышат. Анда психиатрлар жоопкер аялын жакшы көргөн, ошондуктан кызганып таштап кетет деп корккон деп айыпталуучунун эле версиясын угуу менен жыйынтык чыгарышкан, дейди ал. Каза болгондордун бир тууганы Асель Сакешованын айтымында алар бирге 20 жыл жашашкан, 4 баласы бар болчу деп билдирилет маалыматта. Бишкектеги май куюучу жайдын биринде счетчик майдын куюлуп жатканын акчасы менен кошо эсептегени менен бензин куюлбай жатат. Бул тууралуу айдоочу пикирин айтып, видео менен бөлүштү. Куюучу майдын куюлуп жатканын билүү үчүн чаканы коюп текшеришкенде май тамчылагандай эмес. Буга чейин да жарандар май куюучу жайларда эсептегичте көрсөтүлгөн көлөм толук берилбей, жарым-жартылай куюлаарын аныкташкан видео чыккандыгын билдиришет.